мен ошол жөнүндө билейин деп мен туура жаздыңыз эжеке тупа туура мен ошол жөнүндө билейин деп мен ошол жөнүндө барганмын. Анан ар биринин ответин мен эмеме келди. Мен еще дагы чуклаган жокмун. Мен чукулачу болсом вообще бүт баарын алып барып мен свидетельдерин дагы бар чукулай турган адамдар көп. Чукулайм десемчи бул жакта ата-энелер унчукпай эле турушат. 5-6 ата-энелер бар. То что грубо тилде айтканда жагалданайын эми жакшы көрүнөйүн деген элечи ошолордун эле баласын карап же биздин балабызды карабай койгудайчы. Андай эмес. Бүт баарына тегиз караңыздар. Андай эмес. Баардыгына карайт. Болгону гана эмнеден кулап түштү. Мен ответин эч кимден алган жокмун. Не родителдер жазган жок, не воспитательдер айткан жок, эчтеке айткан жок. Кызым кулап калды, же мынтип калды, бирөө түртүп эле ушундай болуп калды деп айтса болмок да. Мен ошол ответти издеп ошол жака бардым. Эртең кабыргасы может бир жери эме кылгандыр, ооруп, ийилип атат да, ооруп атам деп атат. Мен эң кичинекей балам 2,5 жашта яслиге барат. Ал ясли группадан ага чейин дагы София ошол группага барган Насият эженкине. Ал жактан эч кандай жалып, тытылса тытылып, урушса урушуп келет. Мен эч качан сүйлөгөн эмесмин. Мындай болуп келди, андай болуп келди депчи. Эми балам тентек ошо кимдир жазып атпайбы? Менин балам тентек. Менин балам да тентек. Ооба билем, ошол садикке эмне үчүн барабыз? Мен яслиден чыккандан бери биз райэжеге жакшынакай эле барып атканбыз жыл башында. Мына акыркы 3 ай 4 айдан бери биз последнее время мен балам баргым келбей калды, баламчы. Барган сайын ыйлайт, садикке кирбейм, мен барбайм, садикке мама барбайм деп. Эмнеге барбайм дейт? Бала жакшы воспитательден жакшы нерсе алса барат балачы. Болбосо жөндөн эле барбайм деп ыйлабайт да. Мен силер менен айтып атпаймынбы, мен силер менен эркиндей эле койгум келген жок, урушкум деле келген жок, силер менен кылышкым деле. Мен жака сөз жазбагыла и всё. Эмнеге козгоп чыктыңар ушул сөздү? Өзүңөр козгоп чыктыңар да, туурабы? 08 менен бүткөн абонент. Сиз козгоп чыктыңыз да. Же бирөө жазууда башка бирөө. Карасаңыз тим эле тиги эме кылганда провокацияга өзүңөр биринчи чыгасыңар да анан крайне мени жаман кылып кое турбайсыңарбы? Ошол акырын сурап барып айттым да. Акырын сурап барып айттым, эжеке бул жерде эмне болду? Кандай болуп калды? Мен жооп эме кылган жокмун, ала алган жокмун, экөө тең сүйлөгөн жок. Билбейм, ошондой болуп калыптырбы? Билбейм, анда көргөн жокмун деген сөздү ким уккусу келет ошол баланын жаны ооруп турса? Же силер мындай эле уксуп алыңар балаңарды. Бүт баарыңар кыйналып көрөңөр да, туурабы? Мен да кыйналып көргөм да, ошондой эле кыйналып көргөм балама. Мынаны карасаңыз жазганыңызды. Мен сизге бездельник болуп көрүнүп атамбы? Же ушунчалык эле жумушум жок, кечке группага жазып сиздин тынчыңызды алып атамбы? Кызык эле сөздөр сүйлөп жазып атасызго. Сиз кимсиз? Мени лох анан бездельник дегидей. Анда бардык родителдин бардыгы лох бездельник экен да, антип жазбаңыз вообще. Мына ошол сиз урушкуңуз келип аткан турбайбы анда? Сиз ооруңузду жазгыңыз келип аткан турбайбы? Жазыңыз ооруңузду, мен ичкам ачыгып. Менин ар бир жазган смсим, ар бириңердин сөзүңөрдөн өзүмдү коргогон ответтерди гана жазып атам. Мен силерге анкылдап урушуп силер менен урушайын деп жазган жокмун. Ар бириңер 5-6 родителдер бар ушул жакта. Прям пыхта койгончу, артынан суу куйган. Билебиз аны дагы. Родителдер менен башка группада түзүп алганбыз, башка жакта да сүйлөшөбүз. Аны эч эме кылбай эле коюңуздар. Унчукпайм, момундай болуп отурган сонун родителдер да отурат. Мени анкылдап, мени жиндей кылып ошол последний ведьма кылып атасыңарбы? Мен ошого жараша калам, өзүңөр жараша бүтүп бардыңаргачы. Акчаны эмнеге чогултат? Эми ушул акча маселесин дагы көтөрөм, директорго дагы бир жолу келем, эртең понедельниктен баштап кечке директорго келем. Менин маселем чечилмейин кире берем. Силер менен дагы сүйлөшөм, пусть эме кылгыла. Собрание кылгыла родительге. Полностью ошол жерде айтып чыгабыз, жолдошум менен дагы барам. Бүт моякта кайненемди алып барам. Ал жерде менин сиңдимдин, родной сиңдим, кайын полностью балдар болот бул жака. Алар унчукпай эле отурушат, момун болуп, уккан ойдон. Менин характеримди дагы билишет бардыгы. Кой унчукпай эле койчу, эмне кыласың? Карап отуруп окусаң 5-6 адам эле негатив жазып атыптыр, калган жазбай эле, урушпай эле койчу нерсин кетирип, алар менен дейтин да, мен унчукпай эле коеюн да, унчукпаган сайын силер эме кылып атпайсыңарбы? Үстүмөн басмалап, эмнеге басмалайсыңар? Мени лох, мен эме дегидей силер кимсиңер? Өзүңүз жөнүндө описание жазып турсуз, ошол өзүңүз жөнүндө эме жазсаңыз, анда эмнеге мен жака карай кара сөз жаза бересиз? Луиза. Эмнеге мен жака карай кара сөз жаза бересиз? Мен сизге эмне кылдым анчалык? Же сиздин барып, акчаңызды суруп атамбы? Менин кызыма Софияга да 1500 сом кошпочу, 300 сом кошпочу деп суруп атам сизден. Мен да 93-жылы төрөлгөм. Мен да 93 болом. Анда жазбагыла мен жака карай лишний жазбагыла. Вообще жазбагыла. Ошо сен кимсиң ошо? Жазба мен жака карай лишний раз. Кимдин мамасы, тигинин мамасы, мунун мамасы деп жазып атамбы мен? Айткылачы? Мындай жооп бергилечи мага. Кимиңерге бирдемче негатив жазып атамбы? Өзүңөр жазып туруп нервти кашайтып туруп анан калп эле лишкаңарга чыкса бардыгыңар блок кылып атпайсыңарбы мында? 5-6 эле ата-эне бул жерден. 20-30 чыкчу болсо анда башкача болмок, анда башкача сөз болмок. Здравствуйте еще раз. А вот скажите мне, я куда-то иду, что-то делаю, на кого-то жалуюсь. Это вам какая интерес? Вот скажите мне. Вам какое дело всем родителям? Именно кому это касается, да? Вы сами сюда написали, вы меня сами дергаете и сами вот ругаетесь. Я вас вообще не трогаю и не трогала, и ничего не говорю. Я просто даю ответы, которые я сама себе защищаю. И все. Спасибо за ваш совет тоже. Но у меня по-русски чуть-чуть не хватает, так что я на кыргызском училась. А так есть ответы. Смотрите, я молчать, конечно, не собираюсь, но если кто что я пишу, вы сами молчите, потому что я никому плохого не писала и не буду писать. Я просто даю ответы и себя защищаю, и все. Кто хочет молчать, пусть молчит. Смотрите, я молчать, конечно, не